Кыргыз патенттин инновациялык борборунда Кыргызстанда электромобилдүүлүктү өнүктүрүү аталышында конференция өттү. Бул тууралуу Кыргыз патенттин басма сөз кызматы маалымдады. Иш-чараны Кыргыз патенттин директорунун биринчи орун басары Исламбек Мойдинов ачып берип, өлкөдө инновацияларды, анын ичинде жашыл технологияларды өнүктүрүү үчүн акыл эс чечимдерин киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Конференцияга Венгриянын Кыргызстандагы элчиси, ошондой эле Анош Эдлик атындагы электромобилдүүлүк кластеринин директору, Бириккен Улуттар уюмунун энергетика боюнча эксперти Улан Ниязалиев, мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайларынын жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Онлайн байланыш аркылуу электромобилдүүлүктүн кластеринин директору, ошондой эле Венгриянын электр транспорт каражаттарына өтүүдөгү тажрыйбасы, ушул жааттагы мыйзамдар, мамлекеттик колдоо, негизги бизнес моделдер жана аларды жөнгө салуу ыкмалары тууралуу айтып берди. Спикерлер электр менен жүрүүчү унааларды өндүрүү жана аларды өнүктүрүү, тиешелүү инфратүзүм менен камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Мындан сырткары, көмүр кычкыл газынын калдыктарын азайтуу үчүн жашыл технологияларды жандандыруу жана ушул тармакта маалымдуулукту жогорулатуу маселелерин талкуулашты.